Коомчулукта кайрадан эле президентке талапкер Садыр Жапаровдун ат кошчулары талкууда. Жапаровдун борбордук шайлоо комиссиясындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Александр Мошин Төрөхан Жунусбеков жана Мелис Аспековдун үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына жана Ички иштер министрлигине арызданды. Бул арыздын көчүрмөсү социалдык тармактарда тараган. Кайрылууда Төрөхан Жунусбеков менен Мелис Аспеков Садыр Жапаровдун шайлоо штабында иштебей тургандыгы айтылат. Буга байланыштуу алар Жапаровдун атынан сөз сүйлөп, үгүт материалдарын колдонууга милдеттендирилген эмес экендиги айтылган. Төрөхан Жунусбеков менен Мелис Аспеков Садыр Жапаровга расмий жана юридикалык жактан да тиешеси жок. Аларды үгүт материалдарын колдонуп, сөз сүйлөөгө эч ким милдеттендирген эмес. Алар өздөрүнүн мыйзамсыз иш аракеттери менен президенттикке талапкер Садыр Жапаров жөнүндө коомдо терс пикир жаратып, ошону менен шайлоо өнөктүгүнө тоскоол болуп жатышат. Буга чейин Facebooктун, Twitterдин колдонуучулары мамлекеттик кызматта иштеп туруп Төрөхан Жунусбековдун үгүт иштерде жүргөнү административдик ресурсту колдонууга жатат деп сындап чыгышкан. Ал ошондой эле Садыр Жапаровдун таластагы штабын жетектеп жүрөт деп да билдирүү тараткан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева бул мыйзам бузуу боюнча мындайча жооп берген эле. Ошондой госслужащийлар киришсе, алар мыйзамда жазылган в свободное от работы время деген. Жумуш иштебесе ошондо болот деп. Бирок менимче ал деле болбойт да. Александр Мошиндин билдирүүсүн борбордук шайлоо комиссиясы тастыктады. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Өскөнбаев Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун толук ыйгарым өкүлү Алексей Мошиндин кайрылуусу боюнча материал Ички иштер министрлигине келип түшкөндүгүн билдирет. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жана анын бөлүктөрү ыкчам төргөө иш чараларын жүргүзөт. Мелис Аспековго карата Чүй областтык ички иштер башкармалыгы, Төрөхан Жунусбековго карата Талас областтык ички иштер башкармалыгы боюнча ушул башкармалыктар иш чара өткөзүп атат. Бул фактылар Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын көзөмөлүнө алынды деп коюшка болот. Жарандык активист Руслан Ахматбек бул фактыларды түздөн-түз мыйзам бузуу жана административдик ресурстун колдонушу катары эсептөөгө болот деген пикирин билдирген эле. Биз мунун баарын деген ар бир шайлоодо жакында эле мына парламенттик шайлоодо көрбөдүкпү? Эмне менен бүткөнүн, эмнеге кандай жыйынтыкты алып барганын. Негизи бизде өлкөбүздөгү проблема ушундан да адилетсиздиктен да. Бирөөгө болот жасай берсе, бирөөгө бул болбойт. Анан буга дагы укук коргоо органдары баа бербейт, бышка көрмөксөн болуп калат. Анан бул адилетсиздик нааразычылык жаратат да. Жапаровдун борбордук шайлоо комиссиясындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Александр Мошиндин Жунусбеков жана Аспековдун үстүнөн арыздануусу боюнча президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун пиар тобунун жетекчиси Алтынбек Жумаев бул маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Мелис Аспеков менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Төрөхан Жунусбеков бул кайрылуулар боюнча өз пикирин мындайча билдирди. Бир чети туура деп ойлойм, анткени буга чейин бир топ мисалы үчүн Центр избиркомдун өзүнүн мүчөсү дагы Гүлнара Журабаева деген менин үстүмөн бир арыздарды уюштуруп жүргөн. Анан анын айткандарынын баары мыйзам чегинде далилденбей калгандан кийин анан ошол айткандарын туура деп эсептейм да. Анткени мен чынында эле Садыр Жапаровдун штабында башкарбайм дагы, агитатор дагы эмесмин, мамлекеттик кызматкер дагы эмесмин. Мен өзүм жеке баракчаман Садыр Жапаровду колдосом, ал жеке менин өзүмдүн ишимде. Анан ошол маселени Центр избиркомдон да караганда деген Центр избиркомдун юристтери айткан мага. Сиз керек болсо ачык түрдө агитация жүргүзсөңүз дагы сиздин укугуңуз деп. Эске салсак, Төрөхан Жунусбеков Мегакомдун башкы директорунун кеңешчиси болуп дайындалганы. Көпчүлүк
социалдык тармактын колдонуучулары арасында эки ача пикирлерди жараткан. Митингде кыйкырып жүрүп кызматка жетти. Байланыш жана башкаруу тармагында татыксыз кадрлар кызматка келип жатат деген ачуусундар айтылган. Буга чейин Жунусбеков Нариман Тулеевди Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу кызматынан кетирүүгө аракет кылып, анын ордуна өз талапкерлигин койгондугу да айтылган. Айрым массалык маалымат каражаттары Жунусбековдун кылмыш жаза кодексинин бир топ адамдар тарабынан жасалган бейбаштык беренеси боюнча соттуулугу бар экендигин да көрсөтүп келишет. Бул айыптоолорго Жунусбеков мындайча жооп узатты. Көптөр айтып атат, как будто мен ошо генеральный директор, же болбосо ошол бир отделдин начальниги болуп туруп, мисалы үчүн связной отдел деп коет да. Ошонун директорлугуна барган жокпуз да биз. Ал жерден бир мындайча айтканда провод ташыбайбыз ары беричи. Биз саясатына кеңеш беребиз. Буга чейин кеңештерибизди айтып жүргөнбүз. Эми ичинен кеңеш бериңиз деп туруп сунуш кылды, ошол кеңештерди айтабыз. Эмне үчүн мынакей жерлерде ичинде компания иштери аксап атат. Бул иштерди жасасак болот эле, бул иштерди жасасак болот. Ошол иштердин бардыгын биргелешип жасайлы деген сунуш түштү. Биз макул болдук. Биз иштегенге мындайча айтканда кадам таштап баштадык да. Мына сиз көргөндөй биз Бишкекте жүрөбүз. Таласка биздин кичи мекенибиз Таласта. Биз ошол Таласта Бакайта районунан мекенчил партиясына кандидат болуп чыкканбыз. Мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттарын кошпогондо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, диний ишмерлер, кайрымдуулук иштери менен алектенишкен уюмдардын уюштуруучулар жана мүчөлөрү, 18 жашка толо элек адамдар, чет элдик жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар үгүт жүргүзүүгө, кандай болбосун үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатууга укуксуз деп жазылган.